Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 14 апрелге алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан 2031 өтүүчү Азия кубогуна биргелешкен арызын тапшырышты. Азия футбол конфедерациясынын президенти Шейх Сальман бин Ибрагим Аль-Халифа 2031 жылкы Азия кубогун өткөрүүгө кызыктар болгон улуттук ассоциацияларга ыраазычылык билдирди. Ал белгилегендей, турнирдин финалдык этабына кабыл алуучу өлкө катары катышууга рекорддук сандагы арыздар 7 мамлекеттен келип түшкөн. Бул тарыхый көрсөткүч. Бул тууралуу Шейх Сальман Куала Лумпурда, Малайзияда өткөн АФКнын аткаруу комитетинин 6-жыйынында билдирди. Жыйынга Борбордук Азия футбол ассоциациясынын өкүлү катары Кыргызстандын футбол союзунун вице-президенти Дастанбек Конокбаев да катышты. Турнирди өткөрүү үчүн төмөнкү федерациялар арыз беришкен. Австралиянын футбол федерациясы, Индиянын футбол федерациясы, Индонезиянын футбол ассоциациясы, Корея Республикасынын футбол ассоциациясы, Кувейт футбол ассоциациясы, Бириккен Араб Эмирлиги футбол ассоциациясы. Биргелешкен арыз Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан. Азия кубогу биздин континенттин эң маанилүү жетишкендиктеринин бири. Катардагы акыркы турнир бул дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чара экенин тастыктады. Рекорддуу өтүнмөлөрдүн саны турнирдин беделин жана жагымдуулугун көрсөтүп турат. Аткаруу комитетинин атынан бардык ассоциацияларга аларды мындан арда улантууга жана өнүктүрүүгө болгон каалоолору үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем, деди президент. Ал ошондой эле Азия кубогун өткөрүү кабыл алуучу өлкөлөргө узак мөөнөттүү пайда алып келерин баса белгилеген. Инфраструктураны өнүктүрүү, транспорттук жана санариптик байланышты жакшыртуу, уюштуруучулук жана техникалык мүмкүнчүлүктөрдүн өсүшү, спорт борбору катары эл аралык имиджин бекемдөө, кубокду өткөрүүгө болгон кызыгуу ассоциациялардын жогорку амбицияларынан гана эмес, алардын мүмкүнчүлүктөрүнө болгон ишенимден кабар берет. Бул Азия Федерация кубогунун өз мүчөлөрүн өнүктүрүүгө жумшаган инвестициясынын натыйжасы жана Азия футболунун күчүн жана прогрессин ырастады, деп жыйынтыктады Шейх Салман. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Ошто суткасына 2000 тонна асфальт чыгаруучу завод ачылды. Ош облусунун Беш Мойнок айылында асфальт чыгаруучу жаңы завод ачылды. Бул тууралуу Транспорт министрлиги билдирди. Завод Вегастрой компаниясы тарабынан курулган жана суткасына 2000 тоннага чейин асфальт чыгарууга жөндөмдүү. Мындан тышкары заводдо майдаланган ташты кайрештетүүчү жабдыктар саатына 550 тоннага чейин, ошондой эле суткасына 4000 даана чейинки кубаттуулуктагы боржурлар жана лотокторду чыгаруучу линия бар. Заводдун ачылышы менен 60 туруктуу жумушчу орун түзүлдү. Өндүрүштү ишке киргизүү аземине транспорт жана коммуникация министри Абсатар Сыргабаев катышты. Жашылдандыруу жалпыбыздын ишибиз Кумтөр бактыгы өнөктүгүн улантууда. Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун кызматкерлери компаниянын Бишкектеги кеңсесине чектеш аймакты көрктөндүрүү ишин улантышууда. Шаардын экологиясын жакшыртуу менен бирге Кумтөрдүн жааматы жумуш ордунда жашыл жана ыңгайлуу мейкиндик түзүү үчүн кече 40 түп туя дарагын көчөттөрүн отургузушкан. Бул айлана чөйрөнү жакшыртууга багытталган биринчи иш-чара эмес. Буга чейин дагы компаниянын кызматкерлери ишкананын айланасына жаш карагайларды отургузуп, айлана тегеректи таштандылардан тазалап иретке келтиришкен. Мындай аракеттер жалпы жаамат үчүн жакшы салтка айланып, Кумтөр ишканасынын айлана чөйрөнү жакшыртууга жана кызматкерлер арасында экологиялык жоопкерчилик маданиятын өнүктүрүүгө кызыктар экендигин билдирет. Депутат Айгүл Айдарова мамлекеттик ипотека аркылуу батир алды. Депутат Айгүл Айдарова мамлекеттик ипотека аркылуу батир алганын МИКтин пресс-катчысы Ормонбек Амангелдиев социалдык тармакка жазып чыкты. Ал Айдарова батирди мыйзамдын негизинде алганын баса белгиледи.
Айгүл Айдарова депутат болгонго чейин ички иштер органдарында иштеген жөнөкөй милиционер жалгыз бой эне. Алдагы көпчүлүк жарандар сыяктуу эле 2022-жылы кезекке туруп бардык мыйзамдык талаптарга жооп берген деп айтты Амангелдиева. Депутат Айдарова кубанычы койнуп атпай жатканы тууралуу жазып чыкты. Мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн тизмесине көптүн катарында кезекке катталган болчумун. Мен да 4 жылдан ашуун күтүп кезегим жетип жан конуштуу болуп турам. Мамлекеттик ипотекалык компанияга кезекке турганымда менин кезегим 2 жылдан ашкан соң жеткен болчу. Мен өз ыктыярым менен буга чейин 2 жолу кезегимди жылдырууну суранып, үйгө муктаж болгон жөнөкөй жарандарга берүүсүн сурангам. 3-чү жолу тизмеге катталып кезегим жетип, мамлекеттик кызматкер катары үйдүн ачкычы тапшырылды деп жазган Айдарова. Өткүрбек Рахманов журналист. 2010-жылдагы апрель жана июнь окуяларынын чыныгы күнөөкөрлөрү жоопко тартыла турган учур келди. Регион телеканалынын башкы директору Өткүрбек Рахманов саясат кейжи сайты Маек курган маегин сиздерге сунуштайбыз. Өткүрбек мырза, сиздин балким программаңызда коомчулукту кызыктырган курч маселелер чагылдырылып жатат. Бирок акыркы чыгарылышыңызда Бакиевди актагандай болуп калыпсыз. Чынын айтканда, мен дагы көпчүлүк эле Кыргызстандын жарандары сыяктуу эле 2010-жылдан бери токтобой уланып келе жаткан Бакиевдер бөкөчө деген ачык кыйкырыктардан тажадым. Кимдер ага каршы чыгып жатканы белгилүү. Бакиев чын эле элдин канын төккөн болсо, анда эмнеге алар анын келип ачык сотто бардык суроолорго жооп беришине каршы чыгып жатышат, эмнеден коркуп жатышат? Мен мына ушул суроону кабыргасынан койдум. Тагыраак айтсаңыз, ошол айкырык салгандар кимдер? Баягылар эле 2010-жылдан бери Бакиевдер Кыргызстанга келгени жатат, кокуй эле кокуй деп ачык кыйкырык салууга аракет кылган топтун кайрадан социалдык тармактарда активдүү иштеп жатканы байкалып турат. Бир жагынан Болот Темиров, Лейла Саралаева сыяктууларды ишке салып, экинчи жагынан эки сөздү кошуп кыйратып сүйлөй албаган Мадумаров айтмакчы сабатсыз бирөөлөрдү кошуп алышып, күн алса эле Бакиев келген жатат, Жапаров менен Ташиев Бакиевди алып келген жатат деп безилдеген же булардын мындай ачык кыйкырыгына бирөө көңүл бурса, өздөрүнүн 5-6 фейк жана тролль фермасында иштегендер, анан баягы эле бул теманын автору Алмазбек Атамбаевдин 5-6 тарапташымын деген интернет колдонуучулар гана комментарий жазып, өлдү деп айгай салмыш болсо, башка карапайым калың журттун бул темага көңүл бурганы деле жок. Эсиңиздерде болсо, Бакиевдин бийликти алыш үчүн болгон күчүн болгон айла амалын колдонгон, анын ичинде ошол аянттагы 90 адамдын өлтүрүлүшүнө жана андан соң түштүккө кыргыз-өзбек кагылышын чыгарып, жүздөгөн адамдын өмүрүн алган жана миңдеген адамды кайгыга салууга түздөн түз себепкер болгон ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү эмес беле? Мунун баары бир гана максатты көздөгөнүн, элдин канын төгүү жолу менен болсо да Бакиевден бийликти алуу үчүн гана жасалгандыгын бүгүн эми билбеген, түшүнбөгөн кыргызстандык калдыбы? Ошол 2010-жылдан бери элдин баарын Бакиев келатат деп жаш баланы коркуткандай коркутуп жүрүп, акыры 2020-жыл гана бул жомокчулардын жомогунан кутулгандай болбоду эле кыргыз эли. Анан эми бүгүн дагы кайра эле ага 1-2 бекерчиге акчасын берип коюп, Бакиев келатат деп элди коркутуп, кыжыры келип көтөрүлүп кетсе ажап эмес деп үмүттөнүп жаткандарга эмне десе болот? Булар качан бул өздөрү ойлоп чыгарган жөө жомогу менен элдин тынчын алууга аракет кылуусун токтотушат болду экен? Убактылуу өкмөт кандуу жол менен Бакиевден бийликти басып тартып алгандан кийин мамлекетти шагыра 14 адам 10 жыл каалагандай башкарышты. Каалаганын камадык, каалаганын өлтүрдүк, каалаганын баатыр кылдык, каалагандай уурдадык, каалаганын сыйлады. Кадр саясатын шопурлар менен секретаршалар башкарып жүрдү. Эл бир нерсе десе эле, ой мына Канкор Бакиев бир нерсе кылган атат, өчө алган жатат, Бакиев келатат деп эле алаксытып, коркутуп коюп, толук 10 жыл жыргашты. Ал аралык ичинде бул убактылуу өкмөт мүчөлөрү ич арадагы бийлик талашып, акча талашып, ич ара кырылышып, урушуп, талашып дей койчу эмнелер гана болгон жок. Мунун баарын эле журт көрүп билип турбады беле? Анан акыры бири-биринен кызганып жүрүп, сен кыйын, сенден мен кыйын деп отуруп алып келген президентти дагы иштете коюшпай, баягы эле таасир, баягы эле акча, баягы эле бир бажычыны талашып атышууга чейин барып, анан акыры эмне болуп бүткөнүн элдин баары көрбөдүбү? Эми бүгүн дагы кайра эле ошолор ар жерде башын комго тыгып жатып алып, Бакиев келатат деп көрүнгөнгө айттырып, элдин сезими менен ойногонун улантмакчы болуп жатканын ким билбей калсын? Же булар бул эски пластинка эми 1000 рет кайталанса дагы булар күткөн эффект бербей калганын түшүнүшпөйбү? Президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди Бакиевдин кадры деп сыпатташат. Дал ошол себепти Бакиевди актап алып келген жатышат деп атышпайбы? Президенттин же Камчыбек Ташиевдин оозунан ушундай сөз чыктыбы? Ажообуз берген маегинде 2010-жылдагы окуялардын адилеттүүлүгүн орнотуу үчүн Бакиевди дагы алып келип ачык сот процессин жүргүзүп көрсөтмөсүн алыш керектигин гана айтпады беле? Булардын тапкан сөз эле. Жапаров менен Ташиев Бакиевдин кишилери, Бакиевдин ушунда бир министр, бир комиссар болгон экен. Анда эмне Бакиев президент болуп турганда, мисалы ошол эле убактылуу өкмөттөгүлөр жүгөрү кайтарып жүрүшкөн беле?
Булар деле баары толугу менен жогорку кызматтарда жүрүп доорду сүрүшпөдү эле. Берки ген прокурор министр болуп иштегендерди айтпаганда дагы Алмазбек Атамбаев Бакиевдин премьер-министри болгонбу? Болгон. Сыйлыктарды алып Бакиевди мактап чын дилинен ыраазы болуп эле сыймыктанып жүрүшкөнбү? Жүрүшкөн. Анан эмне булар ошондо Бакиевдердин кишилери эмес дагы жалгыз гана Жапаров менен Ташиев анын кишилери болуп калышы керекпи? Элдин башын айлантып 2010-жылдан кийин КТРден эртеден кечке кок уюмуна реваншисттер бийликти кайра алган атат деп жүрүп эптеп элдин башын айлантып 10 жыл отурушту анан реваншисти жок эле, Бакиевдери жок эле, булар түптөгөн бийлик өзү шайлоонун итчесинен өткөрө коюп эл өзү эле чыгып бийликти алмаштырып салганы жалганбы? Анан кайра эле элди эмне менен көтөрүүгө болот деп жатып алып ойлонуп тапкандар эле ушул Бакиевге эле аны реабилитация кылганы жатышат, чыккыла койгон кула тура калгыла деп буту күйгөн тоокто эле 5-6 блогерлер менен айгай салууга аракет кылганына күйөсүң. Же эмне Бакиев келсе буларга ошол убактылуу өкмөттөгүлөргө жакпаган ачуу чындыктар ачылып кетеби? Булар ошондон коркуп безилип жатышабы? Неге мынчалык эле Бакиевден коркушат болду экен? Бакиевдерге эле тат деген сценарийдин авторуна дагы таң каласың. Ал кишинин проблемасы өзү ошол өзүнүн тандап алып келип койгон досу менен болгон. Ал маселеге мисалы кыргыз элинин дагы, Жапаровдун дагы, Ташиевдин дагы тиешеси жок. Тетирсинче бул бийлик келгенден кийин кыска аралыкта Атамбаевди камактан чыгарып дарыланууга барып келе калайын дегенинен сыртка чыкканга да уруксат берди го. Анан бул бийликке ал кишини кандай дооматы же нараачылыгы калды түшүнбөйсүң. Же эмне досу камаган абактан чыгарып кайра бийликке алып келип коюшу керек беле? Же булар азыр тымызын президенттик шайлоого даярдап жаткан Сапар Исаковду бийликке алып келип коюшу керек беле? Анан эми жөн эле жерден өзүнүн акчасын кетирип кайра эле баягы кассетаны коюп көрүнгөн бекерчиге Бакиев келатат деп жаздырып видео материал жасатмыш эттирип, иликтемиш эттирип жөн эле аларды бага бергендин кандай кереги бар? Мисалы мейли булар апыртып айткандай дагы болду дейли, булар ондогон жылдарын жана миллиондогон акчаларын кетирип жан алгычтай кылып элдин мээсине коюп келген ошол Бакиев келди дейли. Анан эмне болот? Мына мен качпай эле келдим, кааласаңар соттогула, кааласаңар камагыла, мыйзам чегинде каалаганыңарды кылгыла, бирок ачык сот болсун, баарын бүт Кыргызстан эли түз эфирде көрүп турсун, бүт дүйнө жүзү онлайн көрүп турсун, баарын ачык такташалы. Ким күнөөлүү болсо ошол күнөөсүнө жараша жазага тартылсын. Менин күнөөм болсо мен жооп берейин, убактылуулар күнөөлүү болсо алар жооп берсин десе эмне болот? Убактылуу өкмөттүн маскасы чечилип, элден жашырып келген сырлар ачылып кетеби? Же кыргыз эли эч качан билбеши керек болгон, билсе тетирсинче убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн бирден кармап жазаланганга туура келип кала турган жагдай пайда болуп калабы? Же эли журт убактылуу өкмөткө ыраазы болуп даңктайбы? Маселе мына ушунда. Акыркы бир күн баары бир бул маселеге чекит коюлуп, кыргыз эли 2010-жылдагы апрель окуяларында өлтүрүлгөн адамдардын, андан кийин июнь айында Ош Жалал Абадта кыргыз менен өзбектин ортосунда салынган кыргындын чыныгы авторлорун, чыныгы күнөөлүүлөрүн билип, өзүнүн баасын берери талашсыз. Бакиев келеби же жокпу? Кыргыз эли чындыкты билүүгө укуктуу жана татыктуу. Андыктан Бакиев келатат деген эл арасында зычуу салууну жана бийликти жаман көрсөтүүнү көздөп жаткан алдар көсөлөрдүн бул ыкмасы эми эч кимге кызыксыз экенин, пайдасыз сценарий экенин моюнга алыш керек деп маек куруп берген Өткүрбек Рахманов Саясат KG сайтына. Кыргызстандын 7 жараны Мьянмадагы кулчулуктан куткарылды. Кыргызстандын бул тууралуу Өзбекстандын тимине караштуу Дүйнө маалымат агенттиги билдирген. Алайык Өзбекстандын генералдык консулдугуна аталган өлкөнүн 2 жараны кайрылып, адам сатууга дуушар болгонун билдиришкен. Жабырлануучуларга Таиландтан иш убадаланып, бирок Мьянмада алдамчылык менен байланышкан, кол борбордо иштөөгө мажбурлашкан деп айтылат маалыматта. Жалпысынан Өзбекстандын 2, Казакстандын 4 жана Кыргызстандын 7 жараны бошотулган. Ысык көлдө катуу шамалдан улам 1,4 миллион сом зыян келтирилди. Тоңроюн Туура суу айылында катуу шамалдан улам үйлөрдүн чатырлары, тосмолору жана социалдык объектилер жабыркады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда келтирилген зыян 1 миллион 436 миң сомдон ашык болсо, анын ичинен социалдык объектилер 101 миң сомго зыянга учураган. 11 апрелден 12 апрелге караган түнү шамалдын ылдамдыгы секундасына 25-30 метрге чейин жеткен, 35 турак жай, анын 29 камсыздандырылган, 26 чарбалык имарат жана 3 социалдык объект, анын ичинде мектептин кампасы, фельдшердик акушердик пункттун имараты жана күнөскана чатыры жабыркаган. Райондук жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан текшерүү иштери жүргүзүлүп, келтирилген зыянды аныктоо актысы түзүлгөн. Бишкекте курулуш базарында өрт чыкты. Бишкек шаарынын Сверлов районуна караштуу алдын ала маалымат боюнча Орозбеков көчөсүндө жайгашкан Көксай курулуш базарынан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн.
Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаал министрлигинин пресс борбору кабарлайт. Өрттү өчүрүүгө жалпы 5 күчүрмөнү эсеп жана штаб тартылды. Жеринде Өзгөчө Кырдаал министрлигинин Бишкек шаардык башкармалыгынын башчысы жетектеген ыкчам топ иш алып барган.